Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчилиги Акылбек Жапаров социалдык фондду өнүктүрүү жана калкты пенсиялык камсыздандыруу менен камтууну кеңейтүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Биз бардык жаштарыбызга пенсиялык топтоо маселеси алардын жоопкерчилиги экенин так жана ачык айтып, аларга же социалдык фонд менен иштешүүнү, же жеке пенсиялык фонддорго өтүүнү тандоо мүмкүнчүлүгүн сунуштообуз керек. Бирок биз тигил же бул ыкма аркылуу пенсиялык камсыздандыруу менен бардык калкты камтуубуз керек. Быйылкы жылы бул маселени чечишибиз керек, деди кеңешменин жыйынында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. Мамлекет бардык жарандарыбызды татыктуу карылык менен камсыз кылууга милдеттүү. Бул биздин конструкциялык милдетибиз. Бирок мисалы дыйкан чарба мүчөлөрү берилген ставка боюнча айына орто эсеп менен 8 гана сомдон төлөп турган азыркы системанын шартында биз эч качан татыктуу карылыкты камсыз кылуу максатына жете албайбыз. Айыл чарба кызматкерлеринин төгүндөрүнүн үлүшү 0,6%, ал эми алардын пенсиясына кеткен чыгымдар 40%ды түзөт. Жеке ишкерлер жана башка категориялар боюнча ушундай эле көрүнүш орун алган. Биз мамлекеттик эмес пенсиялык камсыздоонун жагымдуулугун жогорулатуу боюнча бир катар мыйзам долбоорлорун жогорку кеңешке киргизебиз. Ошол эле бардык жарандарга милдеттүү жана ыктыярдуу пенсиялык программаларды так, түшүнүктүү жана натыйжалуу механизмдери жеткиликтүү болуусу үчүн кеңири маалыматтык программаны жүргүзүү зарыл, деди Акылбек Жапаров. 16 январда саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Батырова дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Кыргызстандагы регионалдык директору, атайын өкүлү доктор Шахин Хусейновду кабыл алды. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө баштапкы медициналык санитардык жардамды чыңдоо, саламаттыкты сактоо тармагындагы өзгөчө кырдаалдарга даярдыкты камсыздоо, ошондой эле өзүбүздөгү жылга саламаттыкты сактоонун санариптештирүү жаатындагы кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары талкууланды. Батырова бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өлкө калкынын ден соолугун коргоо жаатында министрлик тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чараларды жигердүү ролун, ошондой эле иммунизациялоо жана санариптештирүүдөгү ар тараптуу колдоосун белгиледи. Доктор Хусейнов кызматташуу үчүн терең ыраазычылык билдирип, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан мындан ары да колдоо уланаарын ишендирди. Кыргызстанда электр жабдууларды сактап калуу үчүн өчүрүүлөр болууда. Бул тууралуу Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасынын башкы директору Алтынбек Рыспеков билдирди. Анын айтымында, ар бир энергетикалык жабдуулардын техникалык нормасы болуп, ага жараша иштейт. Электр энергиясын ашыкча керектөөгө биз жөнгө салуу иштерин жүргүзүп турабыз. Андай кылбасак, жабдуулар кыйрап калышы мүмкүн. Жабдууларды сактап калуу максатында өчүрүүлөр болууда. Бул деген жарыкты маал-малы менен өчүрүү дегендик эмес. Биз электр энергиясын жөнгө салуу максатында мындай кадамга барып жатабыз, дейт ал. Рыскулов учурда өлкө аймагында 240-250 авариялык бригада күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын маалымдады. Бүгүнкү күндөн баштап аба ырайы жылып баштады. Электр энергиянын керектөөсү азайган сайын өчүрүүлөрдөн алыстап жөнгө салуу иш-чараларын дагы токтото баштайбыз, деди ал. 2023 жылдын 16 январында жогорку окуу жайларына келишимдик негизде окууга кышкы кабыл алуунун 3-туру башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, конкурска катышуу үчүн талапкерлерди каттоо 16 январдан баштап 18 январ күнү саат 14:00 аяктайт. Кабыл алуу сунушталган абитуриенттердин тизмеси 19 январ күнү саат 9:00 чейин жайгаштырылат. Жошко кабыл алууга сунушталган абитуриенттер өзүнүн окууга болгон каалоосун 2023 жылдын 21 январы саат 16:00 чейин тастыкташы керек. Эгерде абитуриент окууга болгон каалоосун ырастабаса, анда бул орун кийинки турда бош болот. Биринчи турда 371 талон катталып, жоштор 355 абитуриентти кабыл алууга сунушталган. Анын 291 окууга болгон каалоосун тастыктаган. Экинчи турда 210 талон катталып, жоштор 206 абитуриентти кабыл алууга сунуштаган. Андан 180 абитуриент окууга болгон каалоосун ырастады.
Бишкекте сурдо грек-рим күрөшү боюнча өлкөнүн ачык чемпионаты өттү. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Маалыматка ылайык 15 январь күнү сурдо грек-рим күрөшү боюнча өлкөнүн ачык чемпионаты өтүп, ага жалпы 30дан ашык балбан катышты. Ачык чемпионаттын ачылыш аземине Дене тарбия жана спорт департаментине караштуу спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын директору Мелис Тобокелов, Күрөш федерациясынын биринчи вице-президенти, Кыргызстандын Дүлөйлөр спорт кыймылы уюмунун президенти Арам Акапян жана грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын спортчулары катышты. Жеңүүчүлөр жана байге ээлери тиешелүү даражадагы диплом, медалдар менен сыйланышты. Өлкө боюнча окуучулардын кышкы эс алуусу аба ырайынын сууктугунан улам 16 январга чейин узартылган. Бүгүнкү күндөн тарта Ош шаарындагы окуучуларга сабактар башталды. Сабактарды онлайн түрүндө узартуу сунуштары да айтылып келди. Бирок окуучулар буга чейинки пандемиялык абалда онлайн окуп көрүшкөн. Андыктан бул ыкма көпчүлүктү жүдөтүп, окуучуларга ыңгайсыз экендигин айтышууда. Биз суукка карабай деле окуя берсек керек эле, мектеп ысык болгон үчүн, бирок онлайн режимде биз кыйналабыз, окуганда анча эже экенин түшүнбөйт. Поэтому лучше биз мектепке келип, одноклассниктерибизди көрүп окуганыбыз оңоюраак болот баарыбызга. Бүгүн кубанып турасызбы? Бүгүн аябай сүйүнүп, досторуңарды көрүп, эжекелерди көрүп, сабак алып отурабыз. Биз мектепке келгенибиз өтө жакшы болду. Биз эжекелер менен түзмө-түз тапшырмаларды жана бардык темаларды түшүнгөнү оңоюраак болот. Биздин мектеп жылуу, жакшы условиялары менен. Мектептерде окуучулардын кышкы каникулдан келүүсүнө ар тараптан даярдык иштери алдын ала жүргөн. Анткени жылдагыдан суук аба ырайы билим берүү мекемелеринин абалында бир сынап алгандай. Жылуулукту камсыз кылуу башкы максат болду. 9 январдан кийинки узартылган, бирок мына суукту көрүп разы болушту, туура эле неме жооп берген экенсиңер деп. Анан бүгүнкү окуунун ачылышын туура кабыл алышты. Бардыгы эле өздөрү алып келип, таштап, окуучуларды азырана ата-энелер сыртта күтүп алып кетип жатат. Эч кандай сырыф болбоду. Бүгүн бардыгы 100% мугалимдерибиз да жумушта, окуучуларыбыз да келди. Жылдагыдан айырмаланып, Ош шаарындагы окуучулардын саны көп деп эсептелинген Киров орто мектебинде окуучулардын катышуусу жакшы. Анткени эс алуулардан кийин окуучулардын катышуусу алгач солгун болот. Аба ырайына байланыштуу мектеп окуучуларынын айрымдары бул мезгилдерде ооруп да калышат. Суук аба ырайына карай окуучулардын эс алгандыгын ата-энелер да колдошууда. Негизи суук мезгилинде каникул берип жакшы кылды. Өтө суук мезгилде балдар жолдон, маршрутка түшкөндөн кыйналат да. Анан бүгүн ачылганы балдар, окуучулар мисалы үчүн саат 1-де окуучулар эртелеп эле келишти. Анткени мектепти сагынып калышыптыр. Онлайн мезгилинде дагы мындай каникулду узартып койгон мезгилде дагы балдар үчүн ойносо дагы баары бир окуу башка. Мектепте окуган башка, мугалимдин көзөмөлүндө окуган башка, мектептен келип билим алган, достору менен чогуу окуган бул такыр башка билим болот деп эсептеймин да. Ош шаары боюнча 89 мектеп бар, анын 56сы мамлекеттик болсо, 30-у жеке билим берүү мекемелери. Бүгүнкү күндөн баштап бардык мектептерде сабактар башталды. Айрым мектептерде электр энергиясы үзгүлтүккө учурагандыгы үчүн жылуулук жоктугуна байланыштуу онлайн түрүндө окушууда. 43 мектеп, 10 адырдан бир мектеп, мына Калин көчөдөн Калин мектеби, ушул мектептердин отоплениялары анан жапалак зонасында. Жакшы иштебей калганына байланыштуу булар онлайнга окуп турушат пока оңдолгонго чейин. Калган мектептердин баары жогу иштеп атат. Ош облусунун Кара Суу районундагы мектептерде нөлөбой жана 1-класстын окуучуларынын кышкы каникулу бир жумага узартылды. Ош шаарынын аймагында болсо бардык мектеп окуучулары сабактарын улантышууда. Тиешелүү кызматтар мектептердин жылытуу системаларына көңүл бурушууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.